Көздүн жаңы келген УЗИ аппараты эки багытта кызмат аткаруу мүмкүнчүлүгүнө ээ. Тагыраагы бири көздүн арткы капталындагы өзгөрүүлөрдү көргөзсө, экинчиси көзгө сала турган каректин өлчөмүн так аныктайт. Аппарат Ысык көл бириккен ооруканасынын көз дарылоо бөлүмүндө иштеп жатат. Мында алгач көз дыкат текшерилет. Андан соң жаңы келген аппаратка көрсөтмө менен кабыл алынат. Бул абдан керектүү аппарат болчу биздин Ысык көл областынын тургундарына. Эмне дегенде бул ушун биз Бишкекке жиберчүбүз. Бишкекке жиберип, ошо Бишкекке барып, ошо биздин оорулар ошо жактан барып жашаганга жер таппай, ошону өтүп, абдан кыйналып анан кайра келишчү деп, эми болсо ушул жерден определять этип, хрусталик салчулардын хрусталиктерин определять этебиз. Көздүн ар жагында кровоизлияние, уюган кан болобу, же бир шишик болобу, же болбосо отслойка сетчатки деген диагноз бар. Ошолорду биз ушу жерден ордунан коюп, диагнозду ордунан дарылаганга аракет кылабыз. Мындан тышкары көз оорулар бөлүмү операция жасоодо колдонулуучу заманбап жабдык менен камсыз болгон. Аны менен хирургияда иштөөдө өтө ыңгайлуу. Бейтаптын операциядан кийинки абалы да жеңил өтөт. Азыр компьютерный век деп коет, орусча. Ошо менен баардыгы жалаң мобильный телефонду колдонушат, кичинекей кезинен баштап компьютерлерди колдонушат. Ошо менен ошол жагынан да көп болуп атат. Андан башка дагы көп адамдарда гипертоническая болезнь деп коет, кандын басымынын жогорулаганы, кант диабети ооруусу үчүн алардын дагы осложнениялары көп болуп атат. Ошентип бизде көз оору кийинки убактарда абдан көп күчөп атат. Областной отделенияда дарыланып атабыз. Курортто жаткандай эле жатабыз. Убагында дарысын берип атат. Уколдорун сайып атышат. Тамактары да баары жакшы. Бизге кылган мамилебиз отлично, жакшы. Жаңы аппараттардын келиши менен Дуан аймагынан 200гө жакын бейтап кайрылган. Сапаттуу тамактануу, түрдүү жаракаттан, физикалык, химиялык таасирлерден алыс болуу жана өздүк гигиенаны сактоо менен өз маалында эс алуудагы көз оорулардын алдын алууга өбөлгө болот. Айнура Достукбекова, Нурлан Чойбеков, Ала Тоо 24, Ысык көл болсо.